Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирустан 6 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жалпысынан өлкөдө таж илдетинен көз жумгандардын саны 2413 адамга жетти. 10 августка карата вирустагы 471 адамдан жаңы табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталган саны 169971 адамга жетти. Бир күндө 995 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 2609 адам жатат. Дагы 4481 бейтап үйдөн дарыланууда. Бүгүн 10 август эртең менен Бишкектеги коомдук унаада 30 жаштагы жаран каза тапты. Бул маалыматты Бишкектин ыкчам медицина борборунун директорунун орун басары Игорь Борисов тастыктады. Анын маалыматы боюнча маркум кичи автобуста коомдук унаада бара жатканда өзүн жаман сезип баштаган. Медициналык жардам кызматына чакыруу 8:50 түшүп Чүй проспектисиндеги дареге айтылган. Тез жардам кызматынын бригадасы 9:10 жеткен. Алар жеткенге чейин эле жаран каза болуп калган. Өлүмдүн себеби белгисиз. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору Беловодский айылындагы номер 16 колонияда жазасын өтөп жаткан адам кыйноого кабылганын билдирди. Маалыматка ылайык аталган борбордун директору жана кызматкерлери 6 августта 16 колониядагы жана 47 түзөтүү мекемесин текшерген. Иш сапардын жүрүшүндө 9 жылга кесилген адам күзөтчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын билдирип арыз жазган. Арыз ээси 5 августта уктап калып, эртең мененки текшерүүгө бир аз кечигип калган. Мындан улам 5-6 күзөтчү аны күчкө салып камерага сүйрөп кирип сабаган. Кармалган адамды кара ниет, мыйзам бузуучу катары тариздеп 1 айга чейин штрафтык камерада кармашкан. Ал мындай кордукка чыдабай көкүрөгүн кесип салган. Ал киши күзөтчүлөрдү жоопко тартууну суранган.